Саламатсыңарбы балдар? Жумагазы Токтарбаев атындагы Тоолук эмес орто мектеби 5-класс. Табиат таануу. Сабактын темасы Жылдыздуу асман жаратылыштын ачык китеби. Сабактын максаты. Асман деген эмне? Жылдыздар, түзүлүшү, түрлөрү, топ жылдыздар, аттары жана алардын адамдын жашоосундагы мааниси жөнүндө билишет. Балдар, асман деген эмне? Асманда эмнелер бар? Ачык талаага чыгып карасак, аалам бизге эки бөлүккө бөлүнүп тургандай көрүнөт. Бутубуздун алдында жер кыртышы, ал эми үстүбүздө көгүлтүр асман. Жерди аба катмары менен курчап турган мекендикти асман деп айтабыз. Күндүз жерге келген нурлардын атмосфера, көк жана көгүлтүр нурларга чагылгандыктан асман көгүш болуп көрүнөт. Биз жер бетинде туруп, ааламдын жарымын гана көрө алабыз. Түнкү асман жана жылдыздар. Түнкүсүн асманды карасак, миңден ашык жылдыздарды көрө алабыз. Алар бизден алыс жайгашкандыктан кичинекей сезилет. Бирок алардын көлөмү абдан чоң. Баарыбызга белгилүү болгондой, астрономиялык кубулуштар асманда болуп турат. Мисал алсак, асман боюнча күн менен ай кыймылдап турат. Ошондой эле жылдыздар да кыймылда болушат. Күн бизге эң жакын гана жылдыз болгондуктан күндүзү көрүнүп турат. Асманда жылдыздар жалгыз жана топ-топ болуп жайгашкан. Ошого жараша ар бир топко же жылдызга белгилүү бир аттарды коюшкан. Топ жылдыздар жана аталышы. Өзүнчө топ болгон жылдыздарды топ жылдыздар деп аташат. Азыркы учурда 88 топ жылдыз белгилүү. Жылдыздуу асманды карасак, топ жылдыздар көрсөтүлгөн чекке ээ. Бул чекке картада үзүк сызык менен көрсөтүлгөн. Ар бир топ жылдыздары жарык жылдыздары грек тамгасы менен белгиленип, өтө жарык альфа, андан кийин жарыктын начарлашына жараша бета, гамма тамгалар менен белгиленет. Топ жылдыздар биригишип кандайдыр бир сүлөкөтүн элестетишет. Мисалы, 8 жылдыз биригип жирафтын сүлөкөтүн көрсөтөт. Орион топ жылдыздар биригип 7 жылдыздан туруп адамдын сүлөкөтүн пайда кылышат. Жылдыздардын түзүлүшү жана түрлөрү. Жылдыздар суутек элементинен турган, тынымсыз күйүп туруучу шаар түрүндөгү түзүлүш. Алар салмагы, өңү, температурасы боюнча ар кандай болушат. Көгүш жана ак жылдыздары эң ысык 10 миңден 30 миң градуска чейин. Ал эми сары жылдыздар орточо эсеп менен 6-7 миң градус ысыкка жетет. Кызыл жылдыздар муздак болушат. Көлөмү жана салмагы. Жылдыздар салмагы жана көлөмү боюнча айырмаланышат. Көлөмү жана салмагы боюнча эң чоң жылдыз Бетельгейзер
өңү кызыл муздак күндөн 100.000 эсе чоң. Ал эми Арктурус, Сириус жылдыздары күндөн 10.000 эсе чоң болгондуктан гигант жылдыздарына кирет. Ал эми күн сары жылдыз болуп карлик жылдыздарына кирет. Демек, күн башка жылдыздардан эң кичинекей экен. Балдар, силерге үй тапшырма. 27 параграфты окуп, 61 сүрөтү тартып келүү.